Бизде мейманда өзгөчө үндүү, өзгөчө таланттуу, мындайча айтканда кыргыздын улуттук баягы фольклорунун чегине чейин жеткире аткарган жана ошондой эле мындай эң өзгөчө үндүү. Бүгүн бизде мейманда Өмүрзак Кайыпов агайыбыз болду. Саламатсызбы агай? Кутман таң. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Маанайыңыз кандай? Кутман таң кандай башталды? Мисалы, спортсмендер эртең менен туруп чуркайт. Сиз таңды кандай түзөсүз мисалы? Мен ушу таң атканда туруп силерге чуркап келдим. Эми чыгармачылык адамдарды билесиңер. Биз баягы үйкүсү мал болуп, жумуштарыбыз кеч бүтөт дагы анан кечирээк туруп калабыз. Моюнга алышым керек, мен өзү кечирээк турам. Бирок ошол силер атайын ушундай эфирге чакырганыңар үчүн менде маанай жакшы. Мен кечтен баштап, кечинде жатардан баштап даярдандым, эрте турушум керек. Будильниктерди коюп, анан туруп, мындай кичине ойгонуп барайын, эл журт менен жакшылап амандашайын деген ниетте жакшы маанай менен келдик. Чакырганыңар үчүн силерге ыраазычылык билдиребиз. Кесиптешим Өмүрзак Кайыпов билесизби, жоопкерчиликтүү деген бул адамдын эң жакшы бир сапаты да, эң баалуу сапат. Анан ушул сапат сизде бар экен, мен сизге бүгүн баа бердим. Себептен Өмүрзак байке 8:30 чакыргам, саат 8 эле бизден биринчи келип, бул жерде комузун колуна алып даярданат. Жакшы нерсе айттың. Бул мага эле таандык эмес, бул ар бир инсанга таандык болуш керек. Бардык ишти убактысында же болбосо мурдараак жасап койсоң, бул мамлекеттин өнүгүшүнө кандай болбосун бир иштин жүрүшү же мурдараак, же так убактысында жасалса, анан өнүгүү болот деп ойлойм да. Мен ошол принциптеги инсанмын, анан көп аракет кылам. Эми жаңылбаган болбойт, кез учурлар болуп калышы мүмкүн, бир кандайдыр бир шарттардын натыйжасында кечигип же болуп. Бирок негизги дээрлик кечикпегенге абдан аракет кылам. Кесиптешим билесиңби, баягы кыргызда жакшы бир сөз бар го, баягы кыргыздар бүт биздин кыргыз ата бабалар бардык нерсени баягы жашообузду баягы макал менен айтып берип койгон да, анан өлүмдөн башкасынын эрте өткөнү жакшы эле. Бардык нерсени убактында керек болсо, агайыбыз айткандай баягы алдын ала бүтүрүп салган жакшы да. Өлүм жөнүндө сүйлөшпөй туралы. Жайкы эс алуу жөнүндө сурагым келип жатат. Жайкы эс алууңуз кандай өтүп жатат өзүңүз? Жайкы эс алуу биз эмгек өргүүсүндөбүз азыр. Мен филармонияда Элдер Чизес тобунда иштейм, филармония жамаатында. Бирок мен ал жактан өргүүгө чыкканым менен бизде бир Дастанчы деген фонд ачып алганбыз. Ошол фонддун иштери менен дээрлик эмгек өргүзүү убагында эс алганга шарт болгон жок. Тетиринче мен жай менен мына азыркы убактарда иштеп аткан кез, анткени биз ошо чет элдик эл аралык коомдордон бир грант утканбыз ошол фонддун негизинде. Анан жасай турган иштер бар, ага жетиш да кыйыныраак, ошонун үстүндө иштеп, ар кандай жолугушуулар бар, талкуулар бар, китептерди карап чыгыш керек, баардык маалыматтарды такташ керек. Анан ошол иштерди жасаш үчүн дээрлик жумуш көп. Эс алганга убакыт болгон жок, бирок баягы кимдин эс алганы чөп чапканы дегенде биз ошол ишти иштеп, анткени бул биздин жүрөгүбүздөгү, биз кылабыз деген жан дүйнөбүздөгү бир жакшы иштердин бири болчу. Ошон үчүн ошол ишти кылуу менен эс алганга тете болуп турган убагыбыз. Кесиптешим, мен бир нерсени сурагым келип жатат. Себеп дегенде жанатан бери эң сонун жакшы сөздөр болду. Эми ушул сөздөрдүн аркасынан бир жагымдуу бир чыгармаңызды аткарып бере берсеңиз болбойт. Дайыма эле мен узак чыгармаларды аткарып жүрө берем. Биздин азыр убактыбыз да тар экен, кыска чыгармалардан аткарып берүүгө аракет кылайын. Мен дайыма айтып калам, ушу эфирлерге келгенде мен сыйлаган инсандар көп чыгармачыл. Ошолордун бири Элмирбек Именалиев деген иним бар. Бул төкмө акын, чоң манасчы, поэзияны катырып жазган, поэзияны катырып түшүнгөн жигит, актер, Токтогул атабыздын элесин, образдарын жараткан. Кыскасы сүйлөгөн сөздөрүн деги сөз жок, көзү жапжаш туруп, кылымды карыткан аксакалдардын сөзүн сүйлөйт. Ошол жигиттин чыгармачылык жолу жагат. Ошо Элмирбектин оундорунан ырдап берсем деп турам. Ару затым деген бир чыгармасы бар. Ушуларды эң биринчи алгач мен уктум эле. Биздин үйдө сүйлөшүп отуруп, анан ырдап,
ушул жаңы чыккан ыр болду дегенден анан эми азыр жана сотка потка деген бар эмеспи, ошого жазып алып, ошо алгач варианты менен мен ырдап жүрдүм. Андан кийин Аскат деген инибиз сонун кылып көркөмдөп чыгарып туруп анан журтчулукка алып чыкты. Бирок мен ошо алгач Элмирбектен уккан вариант менен ырдап жүрөм, ошону ырдап берейин арызасын да. Мына бүгүн бизде өзгөчө эксклюзив болуп жатат. Ага чейин бул чыгарманы Өмүрзак айылыбыздан Aruzatım ajrayım appağım, seni görüp men tazara başladım. Haregingde жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Karaylagan көңүлүмө нур толуп, Карабаштан төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Bir жылан сойлоп өтүп сүймөн, бир заматтан ойрон болгон дүнүйө. Өзүң менен айык чудай сезилип, ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм. Karaylagan көңүлүмө нур толуп, Карабаштан төгүлөйүн ыр болуп, арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүүдөн, арузатым айланайын мага бир жолу. Taqdir meni qalagандай qalçadım, akın qalsan alıp bütçü çarçadım. Yaşlık uzat getelekle bir jolu, ay jaşo berçi jaşılınday arçanım. Karaylagan көңүлүмө нур толуп, Карабаштан төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Birde çurkap birde kalıp görmölöp, bilinmezden ömür çirkin öydölöp. Baratkanda balbıldagan ot kördüm, ay bakıt menden alız emez öngdölöp. Karaylagan көңүлүмө нур толуп, Карабаштан төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүүдөн, aruzatım aylanayın, asıl keçim maga bir jolu, ay жоқ degende maga bir jolu. Баракелди Өмүрзак агай. Анан бул жерде дагы баягы бизде WhatsApp аркылуу дагы сизге суроолор анан кайрылуулар болуп жатат да. Саламатсызбы Өмүрзак байке деп. Мен да дастан айтып жүрөм.
мага жардам бере аласызбы? Сиз менен кандай байланышсам болот дейт. Негизи Аягы жаштарга кандай баягы? Мен азыр жогоруда айтып өтүп кетпедимби, бир иштери менен эмгек өргөзүн деле өсө албай жатабыз да. Ошол биз Дастанчы деген коом ачканбыз. Бул мүчөлөрү Кыргыздын жакшы чыган азыр Дастанчысы Самат Көчөрбаев деген жигит бар. Анан кыргыз элинин ырчы өнөрпоз жигити, сүймөнчүк жигити Токтобек Асаналиев деген жигит үчөөбүз биригип ушу Дастанчы деген коомду ачканбыз. 1 жылдан ашты бул иштин жүрүп атканына. Ошол жерге биз ушул өнөргө кызыккан уул кыздарды чогултуп, ошол 1 жылдан ашык убакта эми биздин имаратыбыз жок, азыр жаңы ачылгандыгыбыз үчүн, фонддун жаңы ачылгандыгы үчүн. Бирок биздин университет, искусство университетинен бир аудитория бизге утурумдук берип туруп атышат. Ошол жерде айына бир жолу чогулганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошол бир 20га чукул 18-19 уул кыздарды чогултуп, сабак өтөбүз, дастан багыты боюнча иштейбиз. Азыр баягы имаратыбыздын жоктугуна байланыштуу ушул кичине чек болуп турат. Бирок биз жашты да чектебейбиз, санды да чектебейбиз. Келечекте ушул дастанчылык өнөрдү өнүктүрүү боюнча алгылыктуу иштерди жүргүзөбүз деген изги ойдобуз. Бул карындашым мүмкүн болсо ошо дастанчы коом менен байланышып, Кудай буйруса, анан өз багыт алып, өнөрүн андан ары улантканга мүмкүнчүлүк алса болот. Эфирден кийин мен байланышым телефонун таштап кетейин. Байланышса, өзү дагы могу сентябрь айларынын орто ченинен кийин октябрь айларынын башында буюрса чогула турган иштерибизди баштайбыз. Ага чейин азыр башка иштер жүрүп жатат фонддо. Сонун Мырза байке, анан бул жерде дагы сиздин баягы көрөрмандарыңыз сизге кабыл тилек айтыптыр. Байке аябай жакшы ырдайт экенсиз. Сизге чын ден соолук, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Рахмат. Бир ырдап бериңизчи. Ат башыдан көрүп жатыптыр. Ат башчылык биздин көрөрманыбыз. Сизден дагы бир чыгарма сурап жатат. Эфирдин жүрүшүндө ырдатабыз. Жакшы болот. Рахмат сиздердин суранышыңыздарды орундатканга абдан аракет кылабыз. Өнөр адамдар бул эл менен гана адам. Бул жерде да сизге тийип жатат, үй бүлөңүз барбы деп, менин оюмча кыздар окшойт. Албетте. Бир аялым, бир кызым бар, Кудай буйруса. Эң жакшы. Андан кийин бул жогоруда айтып өттүңүз, иштерди жүргүзүп жатасыз. Ошо Дастанчы фонду ачылып жатат. Андан кийин азыркы жаштарыбыз ошо фольклорго көп теги кызыкпай баратат да, чынын айтсак. Андан кийин ошо жаштарды фольклорго тартууга жакшы ойлору бар экен. Жакшы иштер экен. Анан дагы кандай иштерди жүргүзсө болот ошо фольклорго кызыктырыш үчүн жаштарыбызды? Сен бир чети туура, экинчи дагы бир чети бар. Бир белгилүү агым бар азыр. Ушул улуттук музыкага, фольклор жааматына кызыккан жаштарыбыздын көпчүлүгү дагы сезилет. Ошол эле убакта дагы көп жагы кызыкпай, батыштын таасирин алып калган учурлар көп да. Сен эки жагын тең эске алып кеттиң. Мен жакшы азыр жолго түшүп калды дегеним, мисалы үчүн азыр комузчулар бар. Жаш мектептен баштап 20 жашка чейинки, 22-23 жашка чейинки азыр чыган комузчу кыздар, балдар бар. Кыргыздын дагы толтур аспаптары бар. Чоор, сыбызгы, чогойно, чоор, жыга чоос, комуз, кыяк деген унутталган толтур аспаптары бар. Ушулардын баардыгы кадимкидей жанданып, жолго түшүп, азыр аны жөн эле ойноп, үйрөнүп албастан жогорку деңгээлде ойноп, изине жеткирип калган уул кыздарыбыз абдан көп. Бул мени кубандырат. Ал эми экинчи тармагы ушул өнөргө дагы көп кызыкса болмок. Тетиризинче батыштын таасири тип, башка чет элдин ырларын, музыкаларын угуп, сөзгө маани бербей, сөздүн кудурети, күчү ошонун маанисине толук түшүнбөй, андан көрүчө орусча, англисче ырларды жакшы түшүнүп угуп кеткен жаштарыбыз да көп эмес. Анан мен айтар элем, эч убакта аны укпай кой, андан алыс бол дегенде мен алысмын. Баягы 60 элдин тилин бил деп айткан Манас эпосунда. Ошон үчүн тилди көп билгендин эч кандай зыяны жок. Бирок бир гана жагдай,
Эгер сен улутуңдун тарыхын, улутуңдун үрп-адатын, улутуңдун тилин, улутуңдун музыкасын түшүнбөсөң, анда сен башка элдин тилин, динин, тарыхын билип эмне кыласың? Ошон үчүн биринчи кыргызды жакшы өздөштүрүп туруп, андан башка тилди үйрөндүргөн. Тил жөнүндө да сөз кылып кеттиңиз. Андан кийин азыркы учурда жаштарыбыз башка тилди урууларды комуз менен ырдап жатышат. Ал эми сизде ушундай көрүнүш барбы? Башка тилди мисалы азыркы биз комузчу эжекелерибиз, байкелерибиз да баягы смуглянканы ырдап коюп жатышат. Комуз менен. Мен азыр эфирге ырдап бербей эле коеюн, бирок биз чет жактарга абдан көп барабыз. Ошол эле орус мамлекеттерине, болбосо дүйнөнүн эмне деген мамлекеттерин баарын кыдырып келдим десем болот. Мен барбаган 1-2 эле материк калды. Бирок ошол жерде ошолордун музыкасын, анан ошолордун ырларынан ырдап, мындай ичине сейшин деп коет. Аны өтө бузуп койгонго болбойт, бирок белгилүү жагдайда популярдуу бир ырларын музыкалык ыргакын бузбай кошулуп ырдаган учурлар абдан көп болгон. Алар сүйүнүп калышат. Анан албетте биз кечирим сурап коебуз. Сиздердики балки бузуп калышыбыз мүмкүн, биздин музыка болбогондон кийин. Бирок биз аракет кылдык, угуп коюңуздар. Эгер бузсак кечирим сурайсыздар деп башкарып беребиз. Анан Мырза агай, бул жерде баягы сизге абдан СМС билдирүү каттар келип жатат. Окуганга жетишпей калып, анан кечирим сурайсыз эгер кимдикин окуй калсак. Анан бул жерде сизден аябай жаштар суранып жатышат. Саламатсызбы? Мен Амиров Санжар Түп районунда техникум айнынан жазып жатам. Сиз аябай жакшы ырдайт экенсиз. Келечекте мен да сиздей Дастан чырчы болгум келет. Сизге кантип байланышсам болот деп. Жогоруда эле айтып Мен өттү. дарегиди таштап кетейин, андан сырткары айттым жогоруда. Мен филармонияда эл ырчысы СТВ тобунда эмгектенем. Биринчи күндөн баштап 5-чи күнгө чейин, эртеңден түш огонго чейин, таң эрте 10дон баштап түш огонго чейин ошол жерде жумушта болом. Такыр телефонум алынбай, байланыша албай калса, убактысын таап ошол жерден келип мени сурап байланышса болот. Демек, ким дастанчы болом көп келишет. Бул иним эле эмес, көп учурда келишет, көп багыт сурашат. Анан мен билгенимди айтып берем. Көп билем деп айта албайм. Колуман келген билгенин баарын көргөзүп, үйрөткөнгө. Чоң рахмат. Анан баягы убакыт эч кандай кармап калбайт экенбиз. Эгерде дайрдуу мүмкүнчүлүк болсо, бир сонун чыгарма сиз менен бир аткарып берсеңиз, эң сонун болот эле, кыскара. Убактыбыз аябай аз калды. Мен ырдай берем, токтот десеңер ошол куплеттен токтоп карайын. Алиев деген атабыз болгон кетмен төбөдөн. Ошо кишинин Акинге деген чыгармасы. Эң сонун. Ал кезеле да калган таң атып, ал кездештиге жолдо баратып, Germe kaş sulu 5 kökül oldu, yanımda caratıy. Ötseken ay degen ömrüm, aldan özümü canaşım. Al артымдан барсам бакчага, артылып колуң башкаган эй. Жалынып сүйүп жатыпсың, анын жактырбай сени жатса даңа эй. Сүйүнүн çay geremet, alda calın tatturan başka Al kızıl ata minsem ottovoy, kıyak ele butu toktovoy te. Kırgızdan
саған окшоп өтөй Кыргыздан ой сулуу көп көрдүм кантема кыялы саған окшоп окшоп өтөй ай окшоп өтөй такыр окшоп ушул чыгарманын негизги эң ийине жеткири аткарган эле сиз экенсиз. Анан бережем жазды, мен аябай урушуп атат, окусаң болбойт деп. Өмүкө бар бол айланайын, сага чыгармачылык ийгилик каалап. Кыргыздын сендей жигиттер абдан арбын болсун. Сени сыйлаган урматтуу кошуна эжең Ширин эже дейт. Рахмат Ширин эже, бар болуңуз. Анан баягы убактыбыз абдан аз калды. Сизге эркин микрофон. Бул бардык нерсени жеңген бул тынчтык бейкуттук экен. Анан эркиндик экен. Адамдын жан дүйнөсү эркин болсо, жан дүйнөсү эркин болбогон адам баягы капаска камалган куш сыяктуу да. Ошон үчүн жан дүйнөнүн деги эле эркиндикти, анан мамлекетибизде тынчтыкты каалайм. Жерибизге, элибизге Кудай Таалам бейкутчулук берсин. Ар бир адамдын ден соолугу чың болуп, мамлекетибиз өнүгүү жолунда болуп тез өнүгүп кетсин.